Мен Алимбаев Сауыр Мырзабек Баятов атындағы 4-В классында оқимын. Бұл менің сабақ жасаушы бөлмем. Бұл жерде менің кітап дәптерлерім тұрады. Мен бұл жерде отырып тапшырмаларды атқарам. Мен жадыбалды қарап тапшырмаларды атқарам. Мысалы, ертең орыс тілі, дене тарбия, математика, адаби оқу сабақтары кіреді. Адаби оқудан Қария қалыс айттыбы деген Дүйшен Сулаймановтың шығармасын оқып жатабыз. Маға математика сабағы жағат. Ошонда эле мен сабақтардан тышкары журналдарды, китептерди окуймун. Ушундай эле менин бөлмөмдө ушундай доскам бар. Бул мени математикадан эсеп чыгарганга жардам берет. Мен сабак кылчу бөлмөмө көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Бул мен сабак кылчу бөлмөм. Бул жерде жомок китептер жана адаби китептер бар. Бул менин күндө сабак кирчү китептерим. Булар адаби китептер жана жомок китептер. Бул жерде көптөгөн китептер бар. Бул менин сабак кылчу столум. Бул биздин грамоталар. Мына бул менин сабак даярдоочу бөлмөм. Бул жерде мен сабак даярдайм. Бул китептер менин күндөлүк керектүү китептер. Ошондой эле мен бош убагымда адаби китептерди окуганга кызыгам. Мен Чыңгыз Айтматовдун жана Семетей Сейитек китебин окуганмын. Азыркы учурда болсо Исхак Казаковдун китебин окуп жатам. Мен өзүм 8 класстын окуучусумун. Мына бул жерде болсо менин окуудагы жетишкендиктерим. Мен өзүм спортко кызыгам. Ошондуктан булар менин спорттогу жетишкен ийгиликтерим. Мына ушул бөлмөдө мен сабак даярдайм. Саламатсыздарбы? Бул менин сабак окуучу жайым. Берге түштүү кагаздар коюлат. Берге клей, кайчылар коюлат эсептегич. Бияка биз алган курдаштарыбызды коебуз. Андан биякта менин Индира эйкемдин китептери. Андан бияк менин китептерим. Баяк Авамдын китептери. Ал үстүдө болсо жомок окуучу китептер бар. Биз берде биздин расписаниябыз турат. Биз бири-бирибизге жардам беребиз. Суроолорду түшүнбөсөк, апама атама жардам сурайбыз. Биз зериккенде Атия агам экөөбүз картанан ким көп тапмай деп ойнойбуз. Бияка бул жерде биздин тетрадтар коюлат. Берде менин икем жаттачу алфавиттер бар. Бул жака альбомдорду да койсо болот. Буларга менин Индира эйкем, Элбира эйкем экөө бой айтууларды. Берде альбом бар. Берге биз сумкаларыбызды коюп коебуз. Биздин ар кандай эрежелерибиз бар.
сабак окуучу Жерип. Булар китептер, булар Курдаш менен Байчечеке журналыга жазылып турат. Бул англис тилин үйрөнөбүз деген китеп. Мунан мен англис тилин үйрөнүп жатам. Бул компьютер. Мен Руслан агамдан компьютер үйрөнүп жатам. Себеби быйыл санарип тештирүү жылы. Бул гүлдөрдү жакшы көрөм. Буларды багып, дайым суусуну куюп турам. Бул менин жакшы диваным. Булар менин курчуктарым. Булар менен мен ойноймун. Kitap satчу. Бул жерде менин бардык китептерим бар. Мен өзүмдүн китептеримди таза жана тыкан сактайм. Жана ал үстүнкү кабатта болсо менин сиңдимдин китептери бар. Жана ошондой эле мен кызыккан сабак бул орус тили. Орус тили мен үчүн башка сабактардан айырмаланып турат. Мен орус тилсиз башка сабактарды элестете албайм. Жана ошондой эле орус тили тууралуу менде көптөгөн китептерим бар. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Абалбек уулу Ражап Баткен облусунун Лелек районуна караштуу Марун айыл өкмөтүнүн Таргаз айылында 2003 жылы 13 сентябрда туулган. Азыркы учурда Марун айылында Мурзабек Баетов атындагы орто мектебинин 10 классында окуп жатам. Мен силерге азыр өзүмдүн сабак кылуучу бөлүмүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Биринчиден, бул мен өзүм сабак кылуучу жайым. Бул өзүм бөлмөм. Бул стол, бул парта, бул жерде көптөгөн китептер турат. Биринчиден эле мен могул жактан баштайын. Бул жакта мен күндө мектепке алып баруучу китептерим, күндө кире турган китептер. Кийин бул болсо өзүм кружкам. Мындай сабак кыла турган убакта чай же суу куюп алам бул жерге. Бул китептер болсо бул ар кандай кургаздар китептер. Мисалы акыл эмгеги маданияты, кийин энциклопедия, ичинде ар кандай кызыктуу маалыматтар бар. Булар болсо адабий китептер. Буларды бош убактымда окуймун. Бул болсо өзүмдүн ушу 10 классында бардык окуучулардын сүрөттөрү. Бул болсо өз ишмердүүлүгүбүздү туура уюштуруп ийгиликке жетүүнүн жолдору. Бул болсо кичинекей глобус. Мен зерткенде буларды карап карта боюнча иштейм. Булар болсо орус адабиятынын китептери, орус адабияты. Буларды зерткен убактымда, бош убактымда окуймун. Булар болсо жалпы республикалык тестке даярдануунун тизмелери, даярдык китептер. Бул жак болсо ар бир предмет боюнча бул өзүм блокноттор. Буга мен эреже жазам. Бул алгебра боюнча блокнот. Андан сырткары ар кандай сөздүктөр боюнча иштейм. Мисалы үчүн бул англисче, кыргызча сөздүк. Бул экинчи тепкич кыргыз тил, адабият, биология боюнча тесттер. Бул жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча китептер. Ушул алгебра, кыргыз тили боюнча булар ушул жазган иштеген маселе мисалдарым. Даярдай турган бөлмөм. Мен бул жерде сабактарымды даярдайм. Мен келечекте мугалим болгум келет. Мен математика, кыргыз тил, кыргыз адабият сабактарына аябай кызыгам. Китеп окуганга
Мындай шарттарым түзүлгөн. Бул жерден китептерди алып окуйм. Бул жерге сумкамды коем. Күндөөлүгүмдө болсо, энеме бат-баттан көрсөтүп турам. Эч качан 3-4 албайм. Жерде стол шарттары менен. Бул жерде окуу куралдары. Сабактарга өтө кызыгат. Кыргыз тил, адабият, математика, орус тилдерди өтө кызыгуу менен окуйт. Мырзабек Баятов атындагы орто мектепте 9-класста окуп жатам. Мен өзүмдүн сабак кылуучу бөлмөм менен кеңири тааныштыра кетсем. Бул менин сабак кылуучу бөлмөм. Бул жерде менин китептерим турат. Бул жерде сиңдимдин. Бул сабак кылуучу столубуз, бул стулубуз. Бул жерде сиңдим отуруп калат. Ушул жерде биз дайыма үйгө берилген тапшырманы аткарып барабыз. Бул жер бизге сабак кылганга абдан ыңгайлуу, анткени парданы ачканда бизге жарык болот, сабак кылганга ыңгайлуу болот. Ушул менин сабак кылуучу бөлмөм. Бул биздин сабак окуй турган бөлмө. Бул жерде отуруп балдар сабак даярдашат. Азыр көрүп турганыңыздардай сабак окуп жатышат. Окей. Математика сабагынан чыгарып жатат. Сен кайсы теманы окуп жатасың, Селикан? Жалал-Абад темасын мен окуп жатам. Бул 7 област жөнүндө жазылган китеп. Азыр көрөбүз. Кээде бош болгон убакта ушинтип комуз четкенди жакшы көрөт. Бул азыр эми эле комузду үйрөнүп баштаган. Бусу балам алгебрасы, математика сабагын окуп жатат.
Ана мага көрсөткүлөчү, силер кайсыны чыгарып жатасыңар? Математика. Математика сабагын чыгарып жатам. Көркөм окуп берчи мына ордон ага. Эне тилим кыргыз тили, эне матам сүйлөгөн Баалапанын ар бир сөзүн бала чактан үйрөнөм. Арнап ага жан деримди, алам окуп билимди, сүйлөп ырдап чомок айтып сүйөм эне тилимди. Математикадан кайсы теманы өткөнбүз? Uzunlukun çemberi. Uzunlukta emnemeye ölçetkemiz? Metr. Metr. Uzunluktun çemberdikleri kaysı var? Metr, santimetr, desimetr, milimetr. Bir metrede kança santimetr var eken? 100 santimetr. Bir desimetrede kança santimetr var? 10 santimetr. Bir Men Abdurashidov Abidin, 2-B klasында окуйм. Мен сиздерге азыр сабак даярдоочу бөлмөм жөнүндө айтып берем. Бул сабак даярдоочу чөйрөм. Бул менин күн тартибимди ушинтип бөлүп алгам. Бул сабакта окуй турган китептерим. Бул сабактан тышкары окуй турган китептерим. Мен биринчи чомок куганды ушул китептен үйрөнгөнмүн. Анан чет тилди да үйрөнүп жатам. Компьютерди да үйрөнүп жатам. Бул эс алып уктоочу жайым. Мен убакытты туура пайдаланганга аракет жасаймын.